Mo'reki Çar degan жерде сарайым бар эле, ошону көбөлөтүп берип коюшпу дейм. Атбашы айылынын тургуну Абыл Касымов өзүнө тиешелүү сарайын мурас катары уулуна калтырайын деген. Бул үчүн документтерди топтоп алып, нотариустан кеңеш алуу үчүн келген. Айтымында райондо жеке нотариус кызмат көрсөтүп баштагандан тарта бул жактагы кезек күтүү кыйла азайган. Анан эми ошо жеке нотариус ачылганыбыз абдан сүйүнүп атабыз. Элдин баары ыраазы болуп атат. Себеп дегенде бул мамлекеттик нотариус жаңгыс болгондугуна байланыштуу жетише албай калып, көп учурда ооруп калат, декрет отпускага чыгып кетет. Ошондой учурларда Кочкордон келип иштеп атты, Нарындан очерет менен келип иштеп атты. Анан ошол учурда элдин баары кыйналып, аябай даже ошо нотариуска чейин, Нарынга чейин барып арызданышып, нааразычылыгын билдирип жүргөн. Атбашы районда жеке нотариус иштей баштагандан тарта калктын нотариалдык иштерин жүргүзүү кыйла жакшырган. Кыймылсыз мүлктү сатуу, сатып алуу, ишеним каттарын, документтерди күбөлөндүрүү, келишим, мекерес, мурас өңдүү бир катар нотариалдык иштерди жүргүзөт. Жеке нотариустун иш мерчеми жана анын бүтүргөн документтери мамлекеттикинен эч айырмаланбайт. Мамлекеттик нотариус менен жеке нотариустун эч кандай айырмасы жок. Биякта 2023 жылдын март айында нотариат жөнүндө мыйзамы кабыл алынган. Ошол мыйзамдын негизинде мамлекеттик нотариус менен жеке нотариустардын укуктары бирдейлештирилген. Ошол эле мамлекеттик нотариуста жазалган иштер жеке нотариуста деле жазала берет. Эч качан коркпостон жарандарды чакыра кетмекмин, жеке нотариуска келип нотариалдык кызматтарды ала бериңиздер деп. Чынында жарандардын жыл өткөн сайын нотариустардын кызматына муктаждык күчөгөн. Анткени насыя алуу, кыймылсыз мүлктөрдү күрөөгө коюу, ипотека алуу өңдүү бир катар маселелер нотариуссуз чечилбейт. Мындан улам өткөн жылы нотариустардын жетишсиздигинен жай айларына узун кезек жаралып, элдин нааразычылыгын туудурган. Былтыр чын эле аябай татаал учур болуп аткан, жалгыз нотариус болуп, жана жаңы база кирип, очередь аябай көп болуп, эл нааразычылык болгон. Бирок быйыл октябрь айынан баштап бизге жеке нотариус ачылган. Ошондон бери биздин очередибиз аябай салкындады, азайды. Ашып кетсе бир 2 киши эле турат очередте. Мындан улам аймактарда нотариалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатына Кыргыз Республикасынын нотариат жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилип, алыскы аймактарга нотариалдык иш жүргүзүүгө лицензия берүү кыйла жеңилдетилген. Ага ылайык ар бир райондо жеке нотариустар дагы иш жүргүзүүдө. Нарын обласы боюнча Атбашы жана Актала райондору нотариус жетишпеген кризистик райондордун арасына кошулган. 2024 жылдын октябрь айынан баштап локалдык лицензия менен Атбашы районунда жеке нотариус иштеп келүүдө. Ал эми Актала району боюнча азыркы учурда бир талапкер такшалоодон өтүүдө. Буюрса квалификациялык экзаменин ийгиликтүү өтсө, Актала районунун жашоочуларына нотариалдык кызмат көрсөтө баштайт. Нарын облусу боюнча мамлекеттик алтын нотариус бар. Учурда Атбашы жана Актала райондорунда жеке нотариустардын нотариалдык кызмат көрсөтүүлөрү башталган. Бул да болсо калктын нотариалдык муктаждыктарын канааттандырууга өбөлгө. Гүлира Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.